Алмаз Акунжанович, Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүндө Чечтөө айылында 1984-жылы курулган бала бакча бар да. Ушул бүгүнкү күндө капиталдык ремонтко муктаж. Ушул боюнча тапшырма берсеңиздер, капиталдык ремонт кылып беришибиз керек. Экинчи маселе, Зулпуев айыл өкмөтүндө Жаманадыр участкасында 270 гектар жер бар. Ошол жерге шаар курабыз деп аябай жакшы иштер башталды эле, бүгүнкү күндө токтоп турат да. Ушул маселени кайра жандандырсак, тапшырма берсеңиздер. Андан кийинки маселе, Зулпуев айыл өкмөтүндө Чүчүк айылында бир да бала бакча, мектеп жок да. Ушул Чүчүк айылына бала бакча, мектеп куруп беришибиз керек. Элдер аябай муктаж болуп атат, коңшу айылдарга каттуу окуп атышат да. Ушул боюнча да тапшырма берсеңиз. Андан кийинкиси, мына дыйкандардан кайрылуу келип түшүп атат. Бүгүнкү күндө алманын баасы сокторго, сок чыгара турган заводторго алып барып тапшырса, 2 сом, 3 сомдун тегерегинде алып атышыптыр. Алып сатарлар болсо 20 сомдон 30 сомго чейин алып атышыптыр. Бүгүнкү күндө дыйкандардын абалы аябай оор болуп атат. Ушуга бир айыл чарба министрине тапшырма беришибиз керек да. Алманы экспорт кылганга жардам бериш керек да. Себеби дыйкандар аябай кыйналып атышат. Анан сырттан кирген алмаларды токтотушубуз керек. Өзүбүздө алма кеңир болуп атпайбы? Андан кийинки дагы бир айта кетүүчү маселе, мына Бишкек шаарынан кайрылуу келип түшүп атат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук транспорттарды карта менен же болбосо QR код менен төлөгөнгө чакырып кетти эле да. Азыр мына коомдук транспортту төлөгөндө карта менен же QR код менен төлөгөндө көпчүлүк учурда иштебей калып атат деп бизге кайрылып атышат. Көпчүлүк учурда иштебей, биздин ушул шаар тургундарына бир топ кыйынчылыктар жаратып атыптыр да. Ошон үчүн шуну бир Бишкек шаардык мэриясы көзөмөлдөп кетсе. Анан ушул коомдук транспорттордун аралыгы эрте менен жана кечиндеси аябай эле узакта келип атыптыр. Шуну кыска аралыгын жакындатышыбыз керек да. 1 саатка чейин күтүп калып атабыз дейт. Келгенден кийин ичи автобустар толук келип батпай, кайра кийинки автобусту күткөнгө туура келип атат дейт. Ушул коомдук транспорттарды Бишкек шаарында аралыгын кыскартып, каттамдарын тездетсек да, эрте менен кечиндеси. Анан жанагы төлөмдөрүн дагы ушул QR код карта менен төлөгөндө мындай контролдош керек болуп атат да, аябай иштебей калып кыйналып атышат.